Биздин интернаттын балдары кысымга алынып калып, анча-мынча келтек жеп барышып атат. Ой пикирлердин бардыгы буга каршы, ыйлагандарын бийликке жеткизе албай жатабыз. Билим берүү жана элим министри Догдургүл Кендирбаева келип, жаралган маселе боюнча жеринен таанышты. Келгенден баштап эле аба ырайы бир аз жакшы болгон жок. Менин жеке оюм, бул жерде бир бийликтин бир кишиси бар да. Ошол үчүн ушул жерге келди. Пикириңиз кандай ошо? Бул нормалдуу эле. Ата-энелердин кайрылуусунун негизинде келгенбиз. Биз ата-энелерди барып тартканбыз. Ал жак бул жер эмнеге мектепке албай атат деп. Бизге айтып атат деп көнүн бирөөнүн калтыргыла деп. Чалдыбар мектебин көтөрүп келатат. Эч кандай ответ жок да. Буга чейинки берүүбүздө Талас облусундагы жетим жана кароосуз калган балдар окуган Чалдыбар мектеп-интернатынын айланасындагы абалды чагылдырганбыз. Бул мектептин интернаттын аймагына өкмөттүн токтому менен дагы бир жатак лицей жайгашып, аталган аймакты чогуу пайдаланып келишет. Бирок ушул эле учурда мектеп-интернатына кабыл алуусун суранып, 170 ата-эне арыз менен кайрылгандагы жайы бар. Суранам, ошону Чалдыбар мектебине алып койсоңор абдан жакшы болмок. Анын себебинен бул интернаттын статусун өзгөртүп, жетим жана кароосуз калган балдарды гана эмес, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарын дагы окутуу боюнча талап күч алды. Бул маселе боюнча Жогорку Кеңештин трибунасынан дагы сөз болуп, эл өкүлү Марат Мураталиев дагы министрлик мыйзам долбоорун алып келсе, колдоп берүү аракетин дагы көрөрүн белгилеген. Кече биз төрагабыз менен барганда Таласка плакат менен чыгышты. Эми ушуну бир карап бир иштеп койбойсуңарбы? Интернат бирдек болсо эле база кыласыңар аларды. Азыр айтса сразу жактанып чыгасыңар да. Ошону бир карап мыйзамын өзгөртөбүз, алып келбейсиңер, өзгөртүп берип, а жерде нуждающий балдардын 170 немесин ошо зам министр Улан дегенге берген. Эч кандай ответ жок да. Жогоруда аты аталган мектеп-интернатка Кыргыз Республикасынын билим берүү жана элим министри Догдургүл Кендирбаева келип, жаралган маселе боюнча жеринен таанышты. Бизге айтып атат деп көнүн бирөөнүн калтыргыла деп. Же толук интернатты калтыргыла деген сөздөр бар. Туурабы? Министрдин катышуусу менен жыйын өтүп, ал жыйынга мектеп-интернаты менен Манас жатак лицейинин мугалимдери жана ошондой эле ата-энелер менен айыл тургундары катышкан. Мыйзамды эметиш үчүн биринчи министр мыйзамды эмес долбоорун палатага көтөрүп чыгыш керек. Палатага көтөрүп чыгып, министр көтөрүп чыккандан кийин анан жогорку кеңештер бекитип берсе, муну нерсени өзгөрткөн оңой. Бирок негедир желание жок министрликтен. Биз канча жылдан бери Сунуш киргизип, окуулардан өткөрүп, интернатты кайра мурдагы статусун кайтарып берип, жөнгө салып берсе, интернат өзүнүн ишин улантып кете алабы? Болгону суроом ошол. Биз деген ата-энеден балдарды ажыратуу укугубуз жок. Тирүү ата-энеси турса, бир ата-энеси турса дагы биз балдарды ажыратуу укугубуз жок. Бул кол тийбестик болуп эсептелинет. Жана мамлекет бакпайм, ата-энелик укугунан ажыратып мен кереги жок деп ага туугандын дагы эч тиешеси жок, ата-энесинде тиешеси жок деп ташталган баланы мамлекет көкөлөтүп биз кучактап бага алабыз. Сизге бир сурообуз бар эле. Ушул жерде мисалы жетим балдар жана таланттуу балдар деп айтып калдыңыздар. Бири Маратта окуп атат, бир жатаканада жатып атышат. Ар бир бала таланттуу. Сиздин пикириңиз кандай ошого? Бул нормалдуу эле. Балдарды чоңдор бөлөт да. Сен андай, сен мындай деп. Балдардын арасында кандай бир теңсиздик жаралбайбы? Жаралбайт. Кийим кечесинен көтөргөн телефонунан мисалы. Эч кандай жаралбайт. Эч кандай жаралбайт сиздин пикириңизде. Анткени бүгүнкү күндө мамлекет мен айтпадым жана мыйзам чегинде толугу менен коргоого муктаж балдарды өзүнүн кучагына алган. Жана ошол миссиясын аткарып жатат. Кыскасы сиздин оюңузча бул жерде интернат менен Мен оюмча эмес, мен өзүмдүн оюмду айта албайм. Мен мыйзам чегинде гана мыйзамды аткаруу боюнча ошол жоопкерчиликти мойнума. Негизи адам катары кандай пикирдесиз эгер ушул жерде жетим балдар жана мындай таланттуу балдар окуп атканда? Нормалдуу көрүнүш. Нормалдуу, Албетте. Себеби эч качан бөлбөгүлө жетим бала талантсыз деп. Жетим балдардын ичинен укмуш таланттуу балдар чыгат. Сиз жана өзүңүз айтып калдыңыз, бул жакта сөзүңүздө бар видеодо ушу жетим балдар жана бул жакта Манас лицейинде таланттуу балдар окуйт депчи. Анан эми аралаштырганда кандайдыр бир теңсиздиктер чыкпайбы? Чыкпайт. Бул жерде мисалы Манас лицейине ата-энеси келип балдардынчы ошону көргөн балдар окутуу программасы бип-бирдей. Себеби мугалим бип-бирдей даярдалат. Экөө тең бирдей. Социалдык шартын айтып атасың. Социалдык шартын айтып атам да сизге. Эми жөнөкөй лицейдики 60 сом деп атабыз, туурабы? Анын 60 сомдун кошумчасын ата-эне төлөп берет.
Ар кандай суроо талаптар айтылып, андан соң министр айым эки мектеп бирдей пайдаланып жаткан окуучулардын жатаканасын карап, ички абалын көрүп чыкты. Эгерде сиздер тарабынан эки элди кайраштыруу, деструктивдүү, балдарды бөлүштүрүүгө багытталган мындай иштер болсо, мен расмий органдарга берүүгө аргасыз болом. Анткени тең тараптык маалыматты билдиришиңер керек. Туурабы? Бул өтө сезимтал тема. Балдар билим берүү темасы, анан өзгөчө мамлекеттик колдоодо турган балдар. Жана ошондой эле сиз көрдүңөр, айрым мугалимдер айтып атат, кетсин деп атат, туурабы? Эгерде биз ушуга чейин канча деген интернаттар менен иштеп келдик, чоңдордун эмоциясын балдарга берген учурлар болот. Элди жиктелүүгө эгер бөлгөн факторлор болсо, бүгүнкү күндө мамлекет өлкө башчысы ошол деструктивдүү элементтерди жоюу үстүндө бирдиктүү ишмердүүлүктү жүргүзүп жатат. Ошондуктан мен сизден кыскартпай, адилеттүү жана балага багытталган маалыматты чагылдырууну сурайм. Албетте ушундай чагылдырабыз. Биз биринчи эфирибизде биз деген ушул айылда жайгашкан ата-энелердин кайрылуусунун негизинде келгенбиз. Биз ата-энелерди барып тартканбыз. Ал жак бул жер эмнеге мектепке албай атат деген маселе менен келгенбиз буга чейинчи. Директор өзүнүн каалоосундай, же болбосо бардыгы өзүнүн каалоосунда иштей албайт. Муну жөнгө сала турган мыйзам актылары бар. Мен да өз каалоомдо иштей албайм. Министрликтин чечим кабыл алууга таяна турган мыйзамдар бар. Ошол мыйзамдарды буссам жооп берем. Анан мен милдетим ошол мыйзамдарды. Министр катары мыйзамга сунуш киргизсеңиз болот сиз. Бул боюнча Конституцияда жазылып турат. Боюнча сиз сунуш киргизсеңиз болот. Мыйзам Конституцияда 18 жашка чейин толук жетим балдарды мамлекет өзүнүн коргоосуна алат, камкордугуна алат деп жазылып турат. Биз ошол миссияны аткарып жатабыз. Ошол мыйзамды элдер түзөт да, мисалы элдердин демилгеси менен мыйзам барып көтөрүлөт. Сиздерге мисалы элдер кайрылып атат, ушул мыйзамды өзгөртүп бериңиздер депчи, ошону сиз сунуш берсеңиз болот да. Тутумдаш дагы башка көп секторлуу тармак бул баланы коргоо. Баланы коргоо мандаты социалдык коргоо министрлигинин да мыйзам бар. Сот органдарынын ишин жөнгө салуу боюнча да мыйзам бар. Эмне үчүн сот жанагындай чечим кабыл алып атат? Сиз ошол жерден да барып талдаңыз. Биз билим берүү министрлик аткаруучубуз. Эң биринчи балага биз бул иштин аягына чейин чыгабыз, сотторго деле барабыз. Жана депутаттарга да кайрылабыз бул маселе боюнча. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр буга чейин жаралган маселе боюнча министр айым Талас облусундагы Чалдыбар мектеп интернатына келип, бул жерден ата-энелерге жолукту, мугалимдерге жолукту, бул жакта көйгөйдүү жеринен таанышты. Андан тышкары көптөгөн маселелер, көптөгөн сунуштар айтылды бул жерде мектептин статусу боюнча. Мындан ары мектеп интернатты кандай статуска ээ кылат, кандай аракеттерди кылат, бул эми министрдин көзөмөлүндө болот жана министр мындан ары дагы ишти кандай алып барат, аны дагы көрүп жатабыз. Ал эми жергиликтүү кеңештин депутаттары, мектеп интернатынын бүтүрүүчүлөрү, ошондой эле окуган окуучулардын ата-энелери бул интернатты толук кандуу ишке киргизип берүүсүн суранып, бийлик башындагыларга жана ошондой эле министрликке кайрадан кайрылуу жасашты. Мен чогулушка министрдин келип ушул интернатты таанышып, көргөн чогулушуна катыштым. Министр эчтекени чече албайм деп жатты дагы, артында мектеп ушул экөө бириксе болот деген сөздү айтып атат да, мен буга каршымын. Экөө бириксе эмне үчүн болот? Ушунча элдин баардыгын суроо талаптардын баардыгын аткарыш керек да. Эл министр деген элдин үнүн угуш керек. Бирок берден министр өзгөртпөй эле, сунушун өзгөртпөстөн экөөүн бириктирип койсо деле болот деген чечимге келип атыр. Бул биз үчүн бул туура эмес. Мен ошон үчүн сүйлөгүм келди. Бул интернаттын өзү подсобныйы дагы бар, жери дагы бар. Бардыгы эч жакка көчүп кете албайт. Анткени ушул жерге түптөлүп калган. 320 ал ушул жерден зарыл гана жетим, жарым жетим, жана тоголок жетим, сос жетимдердин балдары окуйт. Ал эми лицей болсо 150 баланы кайсыл жака алып барып койсо, ошол жака окуй ала турган балдар. Биз көчө албайбыз. Статусун гана өзгөртүп берсин. Кароосуз калган жатак мектеп эмес, аз камсыз болгон жатак мектеп деп эле мурдагы эле эски чечимин чыгарып берсе, биз ошого ыраазыбыз. Гүлнур айым, саламатсызбы? Сиз бул жерде Бакай Ата айылында жергиликтүү кеңештин депутаты катары элдин пикирин кандай айта аласыз? Бул жерде интернаттын аймагында лицейдагы жана интернаттагы сабак алып,
ошондой эле жатып окуп атканына? Мен аяк каршымын. Себеби элдин ой пикирлеринин баардыгы буга каршы. Бул жерде көп ата-энелердин ыйлагандарын бийликке жеткизе албай жатабыз. Экинчиден биз өткөн жакында эле министрге бардык. Министрге барсак, министр ошо мезгилде ошуп кетип, Кания Гиманалиев ошуп кетип, бизди киргизе албай, биздин Талас областынын кураторуна киргизди эле. Ошол жерде куратор, Талас областынын куратору президенттик аппараттыкы. Ал киши мен уккан жокмун, мындай жумуш болгон эмес деген суроону мен таң калдым. Себеби биздин Марат Мураталиев деген депутатыбыз ошол көтөрүп чыккан. Ушул интернат боюнча ал киши өзү да келип кеткен, Манас лицей жөнүндө да аябай айткан. Марат Мураталиевдин бир сөзү бар эле да. Лицей, мурунку лицей, Манас лицейинде болуп турганда бир түндө губернатор өзү барып туруп, жок бул мындай, бир жерде условияңар жок экен дегенде, жок сиз уруксат берсеңиз лицейдин ачылышына биз бир күндө Мурас лицейдин ичин толтурабыз деген экен да. Ошо мезгилде бир күндүн ичинде эртең менен келсек, саат 10го келсек, лицейдин ичинде бүттүк парта, стол, жатаканасына чейин бир күндө жасап коюпту деп. Менин жеке оюм, бул жерде бир бийликтин бир кишиси бар да. Ошол үчүн ушул жерге келди. Белек мырза, саламатсызбы? Саламатсыз. Сиз бул мектеп интернаттын бүтүрүүчүсү катары ушул мектепте жаралып аткан маселе боюнча көз карашыңыз кандай? Менин көз карашымда албетте бул жерде көбүнчө мынакей министрлик тараптан дагы силер лицейде чыгып кетти деп атасыңар, анан мындай саясатыңар туура эмес деп атат. Бирок негизинен түп тамырынан караганда биз эч кимге каршы эмеспиз. Булар дагы Талас элинин уулдары, кулундары, билим алышы керек. Бирок эмне үчүн бул учурга чейин мамлекет тарабынан булар ачылып атканда өзүнүн имараты болгон эмес деген суроо бар да менде. Балким бул жерде кандай бир мыйзам бузуу болбосо дагы биз билбеген нерселер бар. Эмне үчүн кайра булар көчүп конуп атат? Туруктуу жери жок. Анан көптөр эми элдин оозунда элек жок дейт. Элдин айтуусу боюнча бул жер давным-давно мурдатан бери пландалган нерсе дейт. Бара интернетте сүрүп чыгарып. Бирок албетте мурдагы президентибиз Сооронбай Шариповичтин учурунда кабыл алынган мыйзамдын негизинде айта турган болсок, фостердик үй бүлөлөр Кыргызстанга жайылсын дагы окуучулар ата-эне мээримин ошол асырап алган үй бүлөлөрдөн көрсүн деген. Эми мен дагы тоголок жетиммин, мен дагы ата-энем жок баламын. Мен дагы ушул жерден мугалимдерден, тех кызматкерлеринин бардыгынан мээрим көргөн баламын. Ал нерсе туура эмес. Мен ата-энемен керек болгон мээримдин көбүн мынакей 9 ай бою ушул жерде жатып окуп, ушул жактан көргөмүн. Негизинен эле келгенден баштап эле эми аба ырайы бир аз жакшы болгон жок. Аба ырайы дегенде эми биздин ойду угуу, бизди үнүбүздү жеткирүү жөнүндө толук түрдүү башында, чогулуштун башында көрө алган жокпуз. Анан гана биздин жергиликтүү депутаттар келген ата-энелердин үнү катуу жаңыргандан кийин гана эмнегедир бир аз кандай десем үмүт пайда болду. Бирок менин жеке көз карашымда бул нерсени жалгыз эл чече алат экен. Муну жалгыз муктаж болгон үй бүлөлөр чече алат экен. Муну жалгыз Талас элинин атынан шайланып барган, Талас элинин камын ойлогон биздин жогорку кеңештеги депутаттар чече алат экенине менин толук көзүм жетти. Талас элинин тагдыры үчүн, деги эле Кыргыз элинин тагдыры үчүн интернаттардын мыйзамын кайра башынан карап, министрлик дал ошол мыйзамдарды өзгөртүү жолдорун издеп, жогорку кеңештин депутаттарына сунуштап берсе керемет болмок. Бул жерде бизде 1 класстан баштап ошо 11 класска чейин кабыл алууңуздарды суранам. Анткен себеби бул эки мектеп биргелигип калганда биздин интернаттын балдары кысымга алынып калып, анча-мынча келтек жеп барышып атат булар балдар. Эме болуп атат. Мен суранарым, мурун бизге чейинки мен буга чейин да 4 балам окуп кеткен бул жерден. Анда малчылардын да балдарын кабыл алган. Ошол убакта окуган менин балдарым буйруса Кудайга шүгүр кесиптүүлөр. Ушундай эле ушу интернатты жаппай, лицей дегенди киргизбей эле ушу мектептин өзүнө эле калтырып коюңузду суранам. Урматтуу Садыр Жапаров, Кыргыз ССРнин депутаттары, мен сиздерден көп нерсени суранам. Алтындарым, ушу биздин чечимибизди, биз суранган сураныштарды кабыл алып коюңуздарды мен суранамын. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр күбө болгондой, бул жерде өзүнчө дагы ата-энелер келип бизге атайын кайрылып сүйлөп берели деп өздөрүнүн ойлорун айтышты. Бул жакта ата-энелердин ою бул интернатты жаппай статусун өзгөртүп, ушул министр мыйзамды кайра каратып,
сунуш киргизсе деген пикирлерин айтышты. Андан тышкары чогулушта жыйында дагы ушундай пикирлер айтылды. Министр айым мыйзамды карап, ушуну дагы толуктоо киргизип, балким ушул интернаттын статусун өзгөртүү аракеттерин дагы көрүп бериңиз деген өтүнүчтөр болду. Мындан ары эми министр айым кандай иш аракеттер кылат, бул интернаттын тагдыры кандай болот, сиздер менен дагы бирге күбө болобуз.